61,5 миң доллар bir аз кеми бар, даяр кирип эле жашай турган 3 бөлмөлүү 104-сериядагы батир сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштогу Домбутадан, тактап айтканда Өзгөн көчөсү 124 даректеги көп кабаттуу үйдүн 4-кабатында 45-квартиранын тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз, агайын туугандар. Бул жакта болсо өзүңүздөр билесиздер, бул сериядагыларды зал аркылуу сиздер 2 бөлмөгө кирип барасыздар. Бул жагы жаш балдар уктоочу бөлмө болсо, бул жагы болсо ата энелер уктоочу бөлмө. Маңдайымда болсо бул жерде чакан, буюм тайым коючу кладовка жайгашкан. Ремонттору орто, косметикалык бир аз ремонтко муктаж. Андан сиздер сыртка чыга турган болсоңуздар, кире бериш хоттон сиздер сол тарапка бурула турган болсоңуздар, ашканасы бул жагында душ туалети орун алган. Кимде ким ушундай батир издеп жаткан болсо, кызык болуп аткан болсо, видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге көчө тараптан келүү даректерин бир катар тартып көрсөтөлү. Андан кийин шашпай обзорубузду ийне-жибине чейин сиздерге тактап көрсөтүп берели. Жанагы сатыла турган батирге келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Мына менин артымда турган эски мосту көрдүңүздөр. Бул жагында болсо лайым бар. Анын жанында кичине офис бар. Ошонун жанынан капталынан кирсеңиздер болот. Мына көп кабаттуу үйлөрдүн арасынан аралап өтсөңүздөр дагы, же мына ушул машина жол менен дагы келсеңиздер болот. Негизи бул машинелер жанагы Тилеке Баатыр көчөсү Ак Буранын боюн бойлоп, ушул эски мосттун астынан бери чыгып келатат. Мындан дальше кетсе, жанагы Домтадагы колледждердин жанынан чыгып калат. Ага чейин деле чыгып кетсе болот. Бул жагында болсо, жанагы биз айткан Өзгөн көчөсү 124 даректеги көп кабаттуу үй. Мына ушул жол тараптан келгенде биринчи подъезд жогору 4-кабатка чыгып бара бересиздер. Мына ошентип 4-кабатка дагы чыгып келип калдык. Эшигин көрүп төрүнөт дейт кыргыз. Караңыздар. Подъезди таза экен, кенен экен. Жакшы кошуналарыңыздар жашайт. 4-кабатка чыкканда, сол тарапка бурулганда, бурундолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Бул жагы 2 катардан турган эшиги бар экен. Ушунусу жакшы да. Ишеничтүү, коопсуз. Сиздер мына кире бериш жайында бүт чечмей жер, кийимдериңиздерди илип, жеңилдетип, анан ичкери кирип бара бересиздер. Биринчи биз чоң бөлмөлөрдү көрсөтөлү, андан кийин бул жакка өтөбүз. Бул кире бериш жайы. Бул жерде зал, жалпы бул батирдин аянтын айта турган болсок, 58 метр квадрат, жилой. Балконду кошо эсептегенде 64 метр квадрат. Мына сиздер көрүп турган нерсенин бүт бардыгы эмеректер, бардыгы калат. Бир гана мына ушул телевизор кетет экен достор. Бул жагында болсо балкон. Балкон эми бир аз тердеп байгындай болуп калган. Андан кийин эми ремонт болгон. Бир эле ушул балкону калыптыр, ремонт болбогон. Сиздерге бул жакты дагы бир тартып көрсөтүп коелу. Сырттычы. Сонун жер бекен. Алишер Наваев паркы, андан сырткары Токтогул паркы, эски мосттун асты, айтор өтө сонун локацияда жайгашкан. Эс алам десең эс алуучу жайлар дагы бар дегендей. Анан эми бардык шарттар каралган. Окуу жайы БИМ бар, ФЮК бар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Сос объектилердин бүт бардыгына. Мына эмеректер калат деп айттык. Андан кийин бул жака кире турган болсок, детский комнатадагы сиздер көрүп турган эмеректер, көрпө төшөктөр, буюм тайымдар бүт бардыгы кетет. Айта кетчү нерсе, ар бир бөлмөнүн терезелери мына ушундай пластик терезелерге алмаштырылган. Коопсуздук үчүн темир решеткалар дагы болгон достор, кадалган. Бул жакта болсо кладовкасы бар. Кладовкасына ошо буюм тайым, жанагындай компот, бир нерселерди киргизип койсоңуздар болот. Жакшы. Бул жагы ата энелер уктоочу бөлмө. Бул эми жанагы севке келген эмеректер, мунун бардыгы кетет достор. Калтырса болбойт. Бул ата энелер уктоочу бөлмө. Терезелер камтылган. Бул жагы ошол сымбат тарапты, БИМ тарапты карап турат экен. Жакшы. Сквозной жайгашканда, эң негизгисичи. Шамал нары бери өтүп турат, күн ысык сезилбейт. Бул крышасы жабылган, тамчы өтпөйт, паңдабайт, башка болбойт дегендей. Эми бул жака келебиз. Киргенде солго бурулсаңыздар, душ туалеттин орду, муну дагы оңдоп түзөдөн өткөзүп, дагы чек-чейтип зыңкытып койсоңуздар болот. Жакшы, көрүп алдыңыздар. Бул жагы ашканасы. Ашканадагы сиздер көрүп турган нерсенин бүт бардыгы калат. Келе бериңиздер мынакей. Раковинасы бар, чакан, ашкана эмеректери бар, газ плитасы бар экен. Буюрса стиральный машина бул жакта, олтуруп тамактануучу жай.
муздаткыч, анын үстүндө дагы бир эки көздүү эмерек бар экен. Бул жагы дагы өзгөчө экен, терезе башкача экен. Сон жылуулук жакшы. Кышында жеңил кийим менен кыштан чыгасыздар. Жылуулук жакшы деди. Анан жууп тазалап бүт бардыгына зыңкытып койгон. Эми эсин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Сос объектилердин бүт бардыгына жакын. 61,5 миң доллар бир аз кеми бар деп айтты. Ал эми айтылыш баасы кеми сөзсүз болот, бирок көп түшө албайбыз деди. Жакындатып эле айтып койдук дейт. Ремонттун анча жерлери балалуу үй базар эмес беле. Балдар анча жерде абойлорун жыртып койгон. Аны эми сиздер өзүңүздөр чек-четип өзүңүздөргө каалаган түстөгү, каалаган жактырган абойлоруңуздарды кайра чапташтырып алсаңыздар болот. Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Эсин номери камтылган. Чалыңыздар. Варианттар барбы жокпу? Андан сүйлөшүңүздөр. 61,5 миң доллар бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралса керек. Ассаламу алейкум. Келесиз, жашайсыз. Бүт бардыгы даяр. Идиш аяк, көрпө төшөк, бала чаканы жетилегенче келе бересиздер да.